Көңүл буруңуздар. Европа биримдиги каржылаган медиа диалог долбоорунун алкагында гранттык программасынын колдоосу менен Дааназат коомдук уюму тарабынан Баткен областынын 5 шаарында Баткен областынын жарандарынын кызыкчылыктары үчүн массалык маалымат каражаттары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосунда диалог аттуу долбоор старт алды. Бийлик менен журналистиканын ортосундагы же болбосо мына маалымат айдыңындагы кызматкерлердин ортосундагы байланыш, бул маалыматты чагылдыруу, бул экөөнүн ортосунда эң негизгиси түшүнүүчүлүк, принципиалдуулук, ачыктык, реалдуулук болуш керек. Мына ушул принциптерди сактаганыбызда биз ошондо бири-бирибизге капа болбой, бири-бирибизден мындайча айтканда тарынбай же башка кылбай түз иштешкенге аракет кылабыз. Европа жергиликтүү демократия ассоциациясынын каржылоосу менен Баткен областынын жарандарынын кызыкчылыктары үчүн массалык маалымат каражаттары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосунда диалог аттуу долбоор ишке ашырылып жатат. Баткен областында 5 шаар менен иш алып барабыз. Баткен, Кызыл Кыя, Сүлүктүү, Кадамжай жана Исфана шаарлары менен. Долбоордун максаты жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын маалыматтык саясатын жана алардын массалык маалыматтык каражаттары менен кызматташуусун жакшыртуу. Аралыктан иштөөдө биздин даяр эместигибиз кандай болду? Биз буга чейин мисалы үчүн WhatsApp'тан же Zoom'дан интервью алып көргөн эмеспиз. Дайыма факт барып жанынан интервью алганбыз. Даяр эместигибиз ушул жак болду. Техникалык жактардан гана маселе болду. Анан Баткендин бардык жеринде биз мисалы үчүн видеону алып ошол жерден дароо таштаганга күчтүү интернетибиз камсыз болгон эмес болуп атты. Долбоордун алкагында 5 шаардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары маалыматтык коммуникациялык саясатты жүргүзүүдө маалыматтык ачыктыгын камсыз кылуу, COVID-19 менен шартталган кризистин тажрыйбасын эске алуу менен массалык маалымат каражаттардын жана коомчулуктун пикирин өркүндөтүп, кайтарын байланышты жакшыртуу. Баткен облусунун журналисттеринин потенциалын билим берүүчү конкурстар, тренингдер, жергиликтүү башкаруу органдары менен диалог аянтчаларын жүргүзүү жана жергиликтүү республикалык деңгээлдеги мамлекеттик органдарга маалыматты жетиштүү жана өз убагында берүү боюнча сунуштарды иштеп чыгууга катыштыруу аркылуу жогорулатуу. Долбоордун ийгиликтүү ишке ашуусун жыйынтыгында Баткен, Кызыл Кыя, Сүлүктүү, Кадамжай жана Исфана шаарларынын мэриялары өз ишмердүүлүктөрүн коомчулукка кеңири жеткирүүдө маалыматтык саясатты туура жүргүзүү иштерин бекемдөөгө, коомчулук менен маалымат алмашуу шарттарын жакшыртууга, ачык айкындыкты камсыздоого, коомчулуктун ишенимин алууга жана массалык маалымат каражаттары менен кызматташуу шарттарын түзүүгө жана маалыматтык саясатты жүргүзүү боюнча билим деңгээлдерин көтөрүүгө жетишишет.